Кыргызстанда акыркы жылдары салык төлөө маданияты жөнгө салынып келатат. Бул өз кезегинде экономикалык өнүгүүгө алып келери белгилүү. Улуттук статистикалык комитетинин маалыматына ылайык 2025 жылдын январь айында ички дүң продукциянын көлөмү алдын ала эсептөөлөр боюнча 96,8 миллиард сомду түзүп, 2024 жылдын январь айына салыштырмалуу 10,6% өскөн. Салык көбөйгөнүнүн бир нече себеби болушу мүмкүн. 3-4 себеби. Бир себеби бул чындыгында экономика өсүп атат. Эми бул былтыр экономика 9%га өстү деп официальный маалымат чыкты Статкомдун. Ушу Евразия өлкөлөрүнүн эң тез өсүп аткан экономика катары биз ушу 9% өсүп турбуз. Демек, салыктар автоматтык түрдө 9%га көбөйүш керек. 100 миллиард чогултсаң, значит 109 миллиард салык көбөйүш керек. Бул биринчи себеп. Экинчи себеп бул инфляция болушу мүмкүн. Үчүнчү себеп көмүскө экономика азайышы мүмкүн. Сиз айткан мүмкүн ошо көмүскө экономиканы азайтыш үчүн салык кодекске өзгөртүүлөр кирди. Жана кезинде ККМден башталган, кийин ЭТТН деп башталган. Эми азыр ЭТТНди чоң бизнес гана тапшырат деп атат, кичирээк бизнестер тапшырбайт. Көмүскөдөн чыкканда мурун төлөбөгөндөр төлөп баштады. Бул үчүнчү себеп болушу мүмкүн. Биз баарыбыз салык төлөгөндү билишибиз керек, анткени ушул салыктын арты менен биз мамлекет гарантия берген бир кызматтарды алып атабыз. Жолдор салынып атат, мугалим, врачтардын айлыгы төлөнүп атат. Экономисттердин айтымында экономикалык өсүштүн дагы бир фактору акыркы жылдары экспортко багытталган жаңы ишканалардын ачылышында, биргелешкен ири долбоорлордун ишке ашырылышында. Мисалы, ушул жылдын биринчи жарымында эле өлкөгө кирген инвестициянын көлөмү 462 миллион долларга жеткен. Мамлекетке келген инвестициялар көбөйдү. Алар курулуш тармагына, өндүрүш тармагына салынууда. Андыктан аталган тармактарда жаңы долбоорлор ишке ашып жаткан чагы. Булардын баары мамлекеттин саясий эркинин натыйжасында болуп жатат. Өткөн жылы өлкө боюнча 100 ишкана ачылганы маалым болду. Булардын баары экономикага чоң күч болууда. Акыркы айларда салык саясатында бир топ өзгөрүүлөр болду. Президент Садыр Жапаровдун буйругуна ылайык айдоочулар унаасы үчүн төлөнүүчү салыктан бошотулду. Мындан тышкары дыйкандарды жер салыгынан бошотуу боюнча мораторий 2030 жылга чейин узартылды. Ошондой эле чакан жана орто бизнес үчүн электрондук товардык транспорттук коштомо колдонулбай турган болду. Алмамбет Насырканович келип ошол бир чоң жеңилдиги элге жаккан. Биз ЭТТНди баарынан сурабайбыз, биз чоң гана бизнестерден сурайбыз деди. Экинчи кечөө бир жана ювелирлерге сырттан алтындын сырьёсу келген кезде биз ошондон эндейс албайбыз деди. Көбүнчө чоң таасир бул сырткы соода болуп атат. Анткени биз мисалы 23 жылы Кытайдын маалыматы боюнча бизге 20 миллиард долларга товар кетириптир. Ошол 23 жылы биз машинени эле 2,7 миллиард долларга ташыдык. Андай цифралар тарыхта эч качан болгон эмес. Былтыр деле 24 жыл 23 караганда өсүптүр соода. Экспорт, импорт да өсүптүр. То есть бул сырткы факторлор. Анткени тегеребиз деп Кытай деген чоң океан экономика бар. Россияны көздөй, башка өлкөлөрдү көздөй товардын агымы өсүп атат.